Саламатсызбы, бүгүнкү иш-чара жөнүндө айтып берсеңиз, негизи сертификат тапшыруу аземи кандай өтүп жатат, кандай тапшырыштар, мугалимдер кандай маанайда? Эң негизгиси мугалим илимий педагогикалык журналы жана балдардын жана өспүрүмдөрдүн улуттук сейтек борбору тарабынан уюштурулган окуучу күткөн мугалим кароо жайкы мектеби, республикалык биринчи жайкы мектеби эң жогорку деңгээлде өттү деп айтсак жаңылбайбыз. Мына бүгүн 6-күнү эң акыркы жыйынтыкталуучу күнүндө сиздер менен бирге кайрадан жолугушуп жатабыз. Маанай эң сонун сертификат тапшыруу аземи азыр өттү. Бизде эң жигердүү, эң мыкты, чындыгында эле окуучу күткөн мугалимдер келишиптир. Өздөрүнүн бардык тажрыйбалары менен, алдыңкы тажрыйбалары менен бөлүштү. Ошол эле мезгилде эң сонун мастер-класстар өтүлдү, семинарлар өтүлдү, тренингдер өтүлдү. Мугалимдин кандай мугалимди окуучу күтөт деген суроого жооп бере ала тургандай деңгээлде болду деп ойлойбуз. Бул сынак, бул жайкы мектеп ушуну менен жыйынтыкталбайт. Жыл сайын кайталанат, салттуу түрдө өткөрүлө берилүүчү мугалимдерге эң керектүү жайкы мектеп ошол эле мезгилде эс алуу болот. Ал эми азыркы сертификат тапшыруу аземинде да өзүңүздөр көрүп атасыздар, мугалимдер абдан жакшы маанайда кубанып атышат. Өздөрүнүн мектептерине дагы эң бир жакшы энергия, эң бир жакшы маанай менен барышат деген ойдобуз. Рахмат. Окуучу күткөн мугалим жайкы республикалык мектебинин биринчиден уюштурган мугалим илимий педагогикалык журналдын башкы редактору Рахат Токтолуна өтө терең ыраазычылык билдирем. Жеке өзүмдүн атымдан жана катышуучулардын атынан бул 6 күн мектеп жайкы мектепте тоок оюнунда касиеттүү скол жегинде эс алып, ушу эс алууну мугалимдерибиз билимин өкүндөтү менен айкалыштырып, өтө жакшы таасирлерди алышты деп ойлойм. Ар бир күнүбүз биз үчүн өтө жемиштүү болду. Мен жалпы ушул республикадагы жалпы ушул чармачыл мугалимдерге, бардык жаш мугалимдердин баарын үндөп кетет элем, ушул жакы мектепке келип катышып кетишине тилектеш элем. Саламатчылык, мен Жүзбай кызы Элнура, Лелек районунун Бурхан Набиев атындагы орто мектебинен келдим. Бул жакы мектептен өзүмө аябай пайдалуу көп маалыматтарды алдым. Ошо сабак өтүүдөн баштап мугалимдин имиджине чейин эми өзүм үстүмөн иштейм. Уюштуруучуларга чоң рахмат, Рахат Токтогуловнага өзгөчө рахмат. Командасы аябай мыкты команда түзүлүптүр. Командасына, уюштуруучуларына баарына чоң рахмат. Бардык жайкы мектептин бүтүрүүчүлөрүнүн баарын куттуктайм. Дагы да болсо жумуштарында ийгиликтер коштоп жүрө берсин. Чоң рахмат. Мен өзүмдүн аты жөнүмдү тааныштыра кетсем, Бишкек шаарындагы Жалил Садыков атындагы номер 84-чү жалпы билим берүүчү орто мектебинде кыргыз тили жана адабияты мугалими болуп эмгектенем. Мен бул ошол окуучу күткөн мугалим жайкы мектебине келип калганымдын себеби ушул быйылкы жылкы мугалим коомдун күзгүсү 2018 кароосуна гана катышып, анан ошол аркылуу ушул келип отурам. Бул иш-чараны уюштурган биринчиден илимий педагогикалык мугалим илимий педагогикалык журналына терең ыраазычылыгымды билдирем. Анткени бүгүнкү күндө ушу мугалимдер ушундай бир колдоого муктаж абдан. Ошол мугалимдердин аброюн ар тараптан колдоп, жогорулатып, ошолорду мына жайкы каникулда ушул кереметтүү жерибиз Ысык көлдө эс алдыруу менен бирге кайра ошол эле учурда мугалимдердин бири-бирине жанагындай бир өздөрүнүн кесиптик кызматына чоң бир жардам алышып, ушундай семинар өткөзүп, сертификаттарды тапшырып отурушат. Мен буга абдан ыраазымын, терең ыраазычылыгымды билдирем. Жана башка мугалимдерге да үндөп кетем чындыгында. Бул окуучу күткөн мугалим жайкы мектебинин биринчи ачылышы абдан бир жакшы жөрөлгө болуптур. Ошол мындан нарда уланып, жыл сайын мугалимдердин саны көбөйүп, бул мектепте эс алуу менен бирге кошо ошол өздөрүнүн билимдерин тереңдетип кетсе, бул эң жакшы жөрөлгө деп эсептейм. Албетте, мына быйыл биринчи жолу республикалык окуучу күткөн мугалим долбоорунда жүрөбүз. Аябай жакты. Жалпы эле бул жерде 7 дубандан келген мугалимдер бири-бирибиз менен таанышып, ой бөлүшүп, аябай жакшы бир командага айландык десем жаңылышпайм. Кудай буйруса, бул жылда болушуна тилектешмин. Анан жалпы эле ушул республикадагы
мугалимдердин баарын ушуга чакырмакмын. Келип ушул жерде бирдиктүү бир команда болууга, анан ошо менен биргеликте жайкы эс алууга. Саламатчылык. Мен Баткен областына караштуу Лейлек районундагы Андарак орто мектебинен келдим. Эс алуу аябай жакшы болду. Биз үчүн пайдалуу маалыматтарды алдык десем жаңылышпаймын. Ушул мугалим журналынын уюштуруучулар жамаатына чоңдон чоң ыраазычылык билдирем. Биз канчалаган шыгыбызды арттыруу менен биргеликте өзүбүз көрбөгөн жерлерди көрдүк. Мугалим журналы тарабынан уюштурулган жайкы эс алууга сөзсүз келиңиздер деп чакырып кетем. Аябай жакшы эс алдык. Канчалаган мугалимдер менен, жакшы инсандар менен таанышып, мындай тажрыйба алмаштык десем жаңылышпаймын. Өзүңүздөрдөгү болгон тажрыйбаларды кеңири ушул аймактарга жайылталы деген сунуш айтар элем. Сиздерге рахмат. Ооба, эмки жылы келүүгө сөзсүз аракет кылабыз деген ойдомун. Мен Талас облусунун Кара Бура районуна караштуу Анарбек Бадымаров атындагы орто мектебинен келдим. Мен ошол мектепте көп жылдан бери биология мугалиминен болуп иштейм жана ошондой эле социалдык педагог болуп дагы иштейм. Ушул жылы келген жайкы мектепке абдан ыраазычылык билдиргим келет. Мугалим деген дайыма мыкты иштеш керек, мыкты мугалим. Ошондой эле мыкты эс ала билиш керек. Мен бул жерде жайкы мектептен ушунчалык сонун жакшы нерселерди өзүмө ала алдым. Тажрыйба топтой алдым. Рахмат ушул биздин ушул уюштурган мугалим журналынын коллективине чоң терең ыраазычылык билдирем. Саламатчылык. Мен Лейлек районунун Исфанаш шаарындагы Ысык-Көл орто мектебинен келдим. Фамилиям Исорова Назира Маматкуловна, физика сабагынан сабак беремин. Мага бүгүн ушул 6 күн болгон окуучу күткөн мугалим аттуу биздин жайкы эс алуу окуубуз аябай жакты. Бул жерде мен канча өзүбүздөй мугалимдер менен метод алмаштырдым. Эже сиңди күттүм, ага эни күттүм. Андан кийин десем болот. Аябай сонун өттү, жакшы эс алуу болду. Кудай кааласа насип кылса эндиги жылдагы келем деген үмүттөмүн. Андан кийин мен ушул журнал, мугалимдер журналы уюштурган ушул окуучу күткөн мугалим биздин эс алуубузду уюштурган ушул жамаатка ыраазычылык билдирем.